Ne oldu kan? Zaten bile 3 protokol tuzu. Ne Paşinyan kıldın mı? Ne Kamda жетет, тоң жетет. Айтибеден токтода бардыңбы? Oo. МЧС көчөгө чейин. Oo. Айыппулдун өлчөмү экесе көтөрүлүп, жаңы эреже киргенине 20 күнгө чукулдап калды. Бул аралыкта Ош облусунун аймагында 45 айдоочу унааны мас абалында башкарып бара жаткан учурда кармалды. Спирт ичимдигин ичип алып, наркологиялык борборго баруудан баш тарткан 4 айдоочу соттун чечими менен 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алынды. Мас болуп ууна айдаган 2 айдоочу учурда темир тор артында отурат. Ошондой эле 7 жаран 1 жылга ууна айдоо укугунан ажырап, 11 материал соттун өндүрүшүнө алынган. 4 айдоочу ушу сот органдары тарабынан 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алуу чаралары каралган. Ал эми 7 айдоочуга сот органдары тарабынан 1 жылдык мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча токтомдор чыккан. Ал эми азыркы учурда 11 айдоочунун иштери соттун өндүрүшүндө каралууда. Ал эми 21 айдоочунун иши азыркы учурда биздин жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тийиштүү кагаздар, өздүгүн тастыктаган кагаздар топтолуп сот органдарына жөнөтүү алдында турат. Ош облусунун аймагында 2023 жылдын 8 мартынан 21 март күндөрү жалпы болуп 23 жолуна кырсык катталды. Анын кесепетинен 1 жаран каза болуп, 30 жаран денелеринен ар кандай жараттарды алышкан. Буга чейин айдоочу мас абалында жол кырсыкка кабылып, башка адамдардын ден соолугуна этиятсыздыктан залал келтирип, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда 20 000 сом айыппул салуу же 5 суткага чейин камакка алуу чарасы каралган. Мындан ары айдоого укугу жок жаран 7 суткага камакка алынып, ал эми айдоочу 1 жылга ууна башкаруу укугунан ажыратылат. Деген менен мыйзамдын аткарылышында жең ичинен сүйлөшүү күч экенин айтып, инспекторлордун ишинен күмөн санагандар бар. Жаңы мыйзам кабыл алганыбыз менен биздин ошол жол эрежесин көзөмөлдөгөн биздин жанагы патрулдук служба кызматынын канчалык деңгээлде адал иштегенинде да турат да. Мындайларды мен эми көрбөсөм дагы божолмо менен билебиз, сиз да билесиз. Эми көч бара деген ушинтип уланат. Буга да көнүшүбүз керек. Менимче жанагы токмок күчтүү болсо дейт, кийиз казык жерге кирет деген кыргызда макал бар да. Мыйзам күчтүү болуп, мыйзамды жакшы нукка түшүп иштесе, бул эффектин берет. Ана мыйзамды чыгарып алып туруп, жана показательный кылып, бир көргөзмө кылып 5-6 тонн көрсөтүп барган кайрачы баягы жең ичинен мурдакы эле калыбызга түшүп кетсе, анда бул мыйзамдын чыкканы баягы бекер деген. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлердин ишине көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырган эле. Айыппул жогорулагандыгына байланыштуу инспекторлор арасында коррупциялык жоосундарга жол бербөө үчүн мыйзамдын талаптары тыкыр каралып, абийирсиз кызматкерлерди жумуштан алуу талабы коюлган. Учурда пара алган кайгоолчу кармал элек. Негизинен ушул кызматтык тартип, мыйзамдуулук, коррупциялык көрүнүштөр жат көрүнүү боюнча ар бир областтык, республикалык ар кандай топтор келип өз курам арасында ушундай түшүндүрүү, эскертүү иштери жүрүп атат. Биздин кызматкерлерди ошол кызмат учурунда алардын кызматтык иштерин көзөмөлдөө күчөтүлдү. Ушул убакка чейин эч кандай биздин жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерине карата арыз дооматтар катталган жок. Республикада жол коопсуздугу боюнча жаңы эрежелер киргенден баштап мас болуп ууна башкаргандардын саны 39% азайды. Өлкөдө 11 марттан 17 мартка чейин 17 775 жол эрежелерин бузуу фактысы аныкталды. Бул көрсөткүч өткөн жылдын 1 жумасы менен салыштырганда 12%га аз экени көрсөтүлгөн. Кыргызстанда 1 400 000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80%ы айдоочулардын күнөөсүнөн орун алат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.